Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде машина минип таксиде иштегендер, газель мингендер, дей койчу ушул машина сферасына жүргөндөргө аябай жакшы кабар. Амансыздарбы? Мына Медведково менен Бибирова метролор тарапка Замир агабыз өзүнчө мына ушундай жерге машиналарын алып келип, Эва коврикте ушул жерден сатып баштаптыр, тигип, келип, размерлерин өлчөп, кандай көлөмдөгү өзгөчө машина болсо келип өлчөп, на место жарым саат кала бүтүрүп беришет туугандар. Кимде ким ушул видеого жакшы комментарий жазган болсо, жакшы комментариясы көп лайк алгандардын арасынан 3 адамга жеңил машиналарга, седандарга салонуна бекер коврик бермекчи. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Адресин айтып коеюн. Полярный проезд 15, чалып байланышып келесиздер. Биз менен чогулуп туруңуздар. Замир ака, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы жерге көчүп алыпсыз, Буйруса. Ыңгайлуу, экинчи этаждарга жылып дегендей. Биз да көп мекендештер көрүп атат, көбүнесе таксидегилер жакшы мүмкүнчүлүк менен жардамга чакырыпсыз. Кудай ыраазы болсун сизден. Ушуга чейин мына тартып келебиз. Мына 3-4 ай аралыгында тартып эле экенбиз. Өзгөчө жаңылык туугандар. Агабыз эл менен амандашып кенен амандашпасынан да. Ассаламу алейкум. Москвада эмгектенип жаткан кыргыз мекендештер, особенно такси тармагында иштегендер, ошо айдоочуларга тийиштүү реклама да булчу. Айдоочулар эмес, жалпысынан азыр бардык эле семьяда машиналар бар го. Ошо иштеп атабыз. Мурун Бибириода болчук, азыр ушул жерге көчүп алдык. Бул Бибириодан деле алыс эмес. Бибирова Медведкованын ортосунда Полярный проезд 15ге көчүп келдик. Ошол мурунку эле боюнча иштеп атабыз. Анан кийин азыр опыттар дагы кыйла ашып калды, уже быйыл 3-чү жыл кетти да. 3 жылдан бери кызматыңыз. Анан кийин самый главный биз ошо полный ручной менен иштейбиз, баягындай өзүбүз ручной работа. Машинаны өзүнө сымать этип, баягындай чекелеринде максимально жабып, ачык жабык жерлерин, особенно китайский машиналардыкы, олордо немелери мындай түз болбойт. Кыйшы, кыйгач жерлери көп. Ошолорду жакшы кылып жасап беребиз. Анан кийин жок кылып тең. Көбүндө эле суроо болуп калат. Немеде Wildberries'те, Озондо эмнеге 2000 сомдон деп, ал жерде биринчиден безборд жасалат. Анан кийин и материалдан. Мисалы үчүн жөн эле обычный эле бир футболканын жакшы материалданы бар. 5000 сомдук, 3000 сомдук футболкалар бар, и 500 сомдук бар. Ошондой эле нерсе да. Анан жол эмне жерде жатты го ковриктер, булар эмнелер деп сурап аттым го, олор дагы ошого интернеттен заказ кылгандар, бир жери ачык болуп калат, жакшы отурбайт. Олор неме менен эле, электронный лекал менен эле тигип коюшат. Ошого мисалы үчүн машиналар поколение болуп бөлүнөт го. Мисалы үчүн обычный Solaris деле айтайлы. 11-жылдан 16-жылга чейин бир поколение, 17ден 21ге чейин бир поколение болот го. Ковриктер разный болот да. Ал жерде полный бир эле болуп кете берет да. Анан кийин ошо качество ошого материалда. Бул материал эми реклама болгондой мактап кетиш керек да, туурабы? Мисалы үчүн могул фен 500 градуста ысыйт, 550 градустачы. Момдой кылсаң бул күйбөйт. Мисалы үчүн бул материал жакшыбы, качествосы кандай дейт. Мисалы үчүн мону жөн эле такап туруп атабыз да, бул күйбөйт да, туурабы? Жит чыгып атабы, чыккан жок. Мисалы үчүн тамекини мындай кылсаң, тамеки уже күйүп кетет, мондой болупчу. Бул тамекини жөн эле чегип күйүп кете бересиң да. Фен иштеткенде, строительный фен иштеткендердин бардыгы билет анычы. Ошондой материал жакшы буйруса. Анан кийин эң жакшы жери буда суу болуп, бир күн калып кетсе, өзү мына артка жагына сиңирип албайт. Баягы суунучу эми болбойт да, баягындай впитывать этпейт өзүнө. Ошо жакшы материал. Бул ошол мурдага тарткандагыдай эле качествода болуп кандай болуп атат? Мурун кайсы материал менен иштесем, азыр деле ошол материал менен иштешем. Кисловод деп коет. Анан кийин ковриктер. Анан биз эң капризный клиенттер менен иштешебиз. Бизде такси туугандар эң капризный болот. Мисалы үчүн полигиме дейт, алеге сиденьянын астына киргизип, до конца кылып жасап бер дейт. Ошолорго мондой узун кылып жасап беребиз, мондой кылыпчу. Машалла. Максимально кылып туруп. Анан баалар көрүп атасыңар, баалар өзгөргөн. Мисалы үчүн мурун бардыгына 2,5 миңден эле сатчу элек. Азыр бир аз 200, 300, 400 рубль кошулган. Мисалы үчүн бар жокко кошулуп атат. Бар жокко кошулат. Себеп дегенде бизде мурун бардыгын кругом 2,5 миңден сатат элек машиналаргачы. Анда
1,5 миңден алат элек листтерди. Азыр 1,5 миңден алгандарыбыз 2150 болуп калды да. Ал жерге будан адан мисалы үчүн толук 2 коврик чыкпайт да. Мисалы үчүн ошого көтөрүлүп атат, эмнеге кымбаттаттыңар дейт. Бензин деле күнүнө 1000 сомдон кошулуп атпайбы? Мына жөн эле мына бул ачык эле нерсе да, биз менетибиз бар. Мына Эва лист 2150. Мурун 1500 сомдон алат эле. Ошого арзандатуу болгон эле дең, Ошондо арзан кылып акцияларды кылат болчу карагандачы. Азыр бул жерде балдарды бул аренда помещение бар, налог төлөйбүз, башкасы бак ак көзүнө кара көзүнө беребиз, башка ана мына болуп атып, андай деле көп неме болбой калды да. Азыр баягы Play маркеттерде деле 2700, 2800 болуп калды кебиркилери 2000 деп турат, эми 2200 ушундай да, бирок алар оюндагыдай болуп чыкпайт. Материал совсем башка, ат менен төдөй айырмасы бар. Биздики ошо эми баарын эле макта бербейм, эми келип көрүшөт да, мындай жаман отзыв болуп. Сизден алып жүргөндөр мына жазып коюңуздар, мына. Алгандар болсо жазып коюңуздар. Анын арасында болду бир 15-20 чакта адам мен сенден алдым эле, сөгүлүп кетсе башка алмаштырып бересиң деп анча мынчалары келип алмаштырып кеткендер да болду. Мисалы үчүн бирөөсү келди, 7 ай 8 ай мурун алдым эле, ошого эмне болуп калган, баягы согончонун асты мындай басылып калыптыр да. Ошол жер сен мындай неме жаман болуп кетсе алмаштырып берем дедиң эле го дейт. Кебиркилеринки басылат экен, кебиркилеринки басылбайт экен. Ошол жер басылып калган экен, ошону алмаштырып бердик. Бир экөөсүнүкү мындай сөгүлүп кеткен экен. Ол эмне болуп сөгүлгөн, баягы көркүр менен жууйт го. Машинаны жууганда дагы баягы катуу напор сөгүп салышы мүмкүн да. Ошондой да болуп калышы мүмкүн. Ошондой ошо атак качество немесине 1 жылдан ашык неме берем да, гарантия бересиң дейт. Эми 1 жылда эч нерсе болбойт дейм да. Жакшы экен. Мына Wildberries'те ошол товар саткан бир туугандарга дагы жакшы кабар. Мына ушул агабыздан алыңыздар. Жок, азыр жок, алар менен иштеше албайбыз. Жок, андай тура келбей калды. Тура келбей да калат. Анан кийин биз андай объем чыгарып бере албайбыз. Биз өзүбүздүкүлөр менен иштешкенге эле зорго үлгүрүп атабыз да. Мурда ошондой деп айтат элем. Мурда сүйлөп койгон. Жок, мурда клиент аз болчу. Азыр коврик боюнча эми Москванын бир 30-40% мен коврик жасаганын билип калды. Коврик боюнча ушу сиз деле тартыга иниңиз ачкан экен, ол башка жакта ошону тартканбыз да. Башка жакта ошо иним менде иштеп кеткен бала ачкан эле, ошону тартсаң керек. Азда алда жабылып кетти. Анан неме ошо азыр баягы мисалы үчүн баягы постоянно неметип атып неметилесиң го, кандай неметип атып неметилесиң го деген сөздү кылдым го. Мисалы үчүн баягы өзүбүздүн кемчиликтерди оңдоп, мындай жакшы максимально жакшы чыгарып, баягы адамдардын оюндагыдай кылып, жакшы жасап берген аракет кылып табыз. Ошо азыр элдер деле баягы сени кыргызбай али блогер десе мен али коврик тиккен деп таанып калыптыр. Элге кафеге барсаң деле башка барсаң деле коврик болуп канчадан болуп деп иш кылышат да. Ошондой болуп. Бардык машинага бар. Ооба. Кыргыздардан биринчи ачкан мен болдум да, Москвада боюнча. Тура. Сиз деле тартып. Анан эми башка кыргыз балдар деле бар, алар ошо бир жерде өлө жабылып кетип атты да. Жок, коврик жасап иштегендер болушу мүмкүн. Атак ошо главное мен өзүм мастермин, кээ-бирлер ачып атпайбы? Ачып атканда эле мастерлери кетип калат экен, ардык вот ошентип жабылып калышат экен да көбүнчө. Бул иш ошондой болуп калат экен. Буну мен мисалы үчүн рабочийлерим былтыр 5-6 бала иштейт эле, азыр 2-3 эле калдык. Мисалы үчүн бирөөсү иштебей калса мен өзүм иштеп кете берем да, ошондой да. Бул иштин кыйынчылык жактары бар да. Кыйынчылык жактары, машинка, эл менен иштеш керек. Кыскасы бардык машиналарга тиги бересиз. Расцветка мисалы үчүн бул жерде азыр материал көп алып келбейм, муну ылдыйым склад да. Ылдый склад кылып койгом. Мына расцветкалар полный бар менде. Көргөз берет экенсиз да. Мисалы үчүн кандай болсо кудду ошондой кылып, клипсилер ал култана турган жерлери бар го машинаныкыча. Сен машинаңа коюп бербей коюптур го. Ошолор менен култай турган кылып. Эми шашлычта койдук да, ал бирок бир күнү келсең сага тигип берем, анан мактап анан чыгарып коесуң, жакса. Пулга кылабыз. Жазып жүрбөгүлө. Элдерге кайсын сунуштап атасыз, мисалы, элдерге көтөрүмдүү, эмнесин сунуштап атасыз? Таксидегилерге серийден өтөрү жок. Мына свет. Себеби дегенде кээ-бирки жашыраак балдар болсо уруша, мына кара свет кое турган болсо, мына. Мына караңыздар. Кара свет болсо, мына буттун изи калат. Изи чыгат да, изи чыгат. Мо серийди мисалы үчүн койсоң, мына эч нерсе болбойт. Таксидегилер себеден 10-15 адам чыгып түшөт күндө машинага. Себеден да буну алат, мунун ичине кум, суу толуп калат, буну кагып коюп туруп, кайра салып коюп иштетип жүрө берет.
ошол жерин ойлош керек, баягы өзүнө комфортныйраак нерсени ойлош керек да. Көбүрөөк жууп фотоконтроль өтөм деген башы оорубайт, серийди койсочу. Бир жумада бир жууп коет, атак машинанын сыртын жууп алып эле жүрө берет. Ичи таптаза болуп тура берет. Себеби дегенде бул кир көтөрүмдүү сүрөт. Кир көтөрүмдүү да. Ошо бардыгын эле серий эле алды. Башта ортпо дейм. Көбү айтат, серий арзан свет окшойт деп. Бардыгы бирдей. Кызылы деле бир баада, башкасы деле бир баада. Бирок мен көбүнчө серийге басым жасайм. Себеби дегенде алар бир аз кыйналбасын дейм да. Караны мисалы үчүн 4 күн жуубаса, бунун өзү серий болуп калат. Тура. Болчу. Өзү серий болуп калат, мондой болупчу. Дагы кандай кызматтар коштуңуз? Менде кызматтар чехолдор бар эле. Азыр чехолдор убактылуу токтоп турат. Чехолдор бир 15-20 күндөн кийин башталат. Чехолдорду башка жерден тиктиртип алып келип атам да, жакшы качестводачы. Өзүм тиктирдим эле, ол жерге аябай неме мындай, кандай десем, 7-8 адам иштетиш керек экен. Азыр адам иштетиш аябай кыйын болуп атат. Сөйдөн баары көрүп билип атат. Сөйдөн текшерүүлөр, андай мындай. Азыр мен ошого материалды алып барам, заказга карап, ошону жакшы кылып тиктирип келип атам цехтерденчи. Ошондой оюндагыдай кылып, жакында буйруп, ал боюнча да отдельно келип тартып кетесиң го буюрса. Иштөө убактыңыз кандай болот? Иштөө убактыбыз күндө 10дон 10га чейин иштейбиз, безвыходной. Безвыходной иштейбиз. Чалып байланышып келе бересиздер. Кудай кааласа. Ооба. Номерлерин коюп койдум, агабыз адрестерин жазып койдум. Онун чейин кызмат көрсөткөн. Бардык машиналарга тиги берет туганда чехолдорчу. Сразу чыгып размерлерин алып туруп эле башка машина болчу. Анан жанагы 3 коврик дедик, 3 коврик боюнча сен айттың, мен постоянно бардык блогердер айтсаң, ол өзүн ойлойт да, бияга канчадан кылабыз депчи. Анан сен постоянно ошо подписчиктериң ойлойсуң, ошо сен айттың го баягы ким жакшы комментарий калтырып, реальный комментарий калтырып, ошо көп лайк алса, ошолор өзүң тандап мага жөнөтөсүң, тигип берем. Жакшы жазыңыздар, легковый машиналарга, салонуга эле. Борту мененби, кандай борту жок кылып бересиз, кандай кыласыз? Өзү каалагандай кылып бересиз. Каалагандай. Жакшы. Калыктан жетишпаңыздар, анан 1,5 машина алган болсо, жоктомой, моктомойлор эми көп го. Ошондойгодан заказ берсеңиз, машинаңдын маркаңды айт десең айтат. Сразу жанагы подарка сыяктуу ушундай пакеттер салып беришет. 1000ден ашык машинанын ликалдары бар. Азыр ручной алынган. Турбайм, могу жерде 1000ден ашык машина бар, мисалы үчүн. Мисалы үчүн турат эле кызды. Мисалы үчүн мону чыгарсаң, Matiz 3 деп турат. Болду. Мисалы үчүн мунусун алсаң, Kia 2023 жылкы Kia экен. Ушундай болуп турат да, модельдери биякта жазылган. Любой эле машинаныкы бизде чисто ручной алынган. Заказ берип жанагы класстар болсо доставкадан салып беришет. Болбосо көбү подарка да. Үчүн подарка. Анан таксидегилер баягы келип, мондой болсун десе, ошо айткандагыдай кылып жасап берип атабыз. Жакшы. Баягы любой каприз за ваши деньги дейт. Мисалы үчүн модондо башкача кылып жасатып атат кээбиркилер, аларына дагы отдельно кылып жасап атабыз да. Жакшы. Ошо баасы мурун 2,5 миңден эле, азыр адам бир аз көтөрүлүп калды. Ошону өзүнүн немесине жараша кылып жасап берип атабыз. Бирок ондой асман баш эмес, эми бир аз сүйлөшүп 200-300 рубльга көтөрүлгөн. Китайскилерди мактана тургандуулу Москвада эң жакшы мен жасайм. Любой коврикти китайский эмнеде жакшы жасасын деп көрсөтсүн мага, аныкынан жакшы болот меники. Жакшы болбосо да бир аз узунураак болот. Борту жакшыраак болот. Кыргызча айтасыздар, түшүнүп жана кылып берет кыскачы. Ооба. Туугандар, мына ушундай. Калган маалыматты агабызга өзүңүздөр чалып сүйлөшүп аласыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Ковриктерге жетишип калгаңыздар. Агабыз ушул жерге көчүп туруп иштеп атыптыр, дайым кызматта экен. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.